Акылбек Жапаровдун министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 2022 жылдын 24 номер 339 токтому чыккан. Бул токтомдо айыл чарба жерлерин мамлекет фондунун жери деп, мамлекет фондунун жери деп. Биздин үлүштөрдүн контурун коюп койгон. Жаманаты участкасындагы биздин үлүш жерлердин контуру Жаманаты участка деп турганда контурлары гана түшүп калган. Мына ушудан башталып, анан биздин чектер үлүш жерлерди чекке ажыратып берүү боюнча иш башталды. Андан биз уже чогулуштар болду. Мындан башта Артпресске кайрылды. Швега программасына чыкты. Толгон токой топтолуңдар болду. Андан кийин биз айыл өкмөттөн баштап президенттик администрация, президентке чейин, жана прокуратура органдарына, укук органдарынын бардыгына кайрылдык. Кайрылып ошонун негизинде биз айыл өкмөтүнүн арыздарыбыздын негизинде биз акыры мындай деген жооп алдык. Мыйзам чегинде 24 август айында чекке берилбейт деп берди. Үлүш жерлер мыйзам чегинде чекке берилбейт деп. Андан айылга барып белги чогултуп, ошо кызыктар тарапты дагы чакырып, бул чекке берилбейт, мыйзамга туура келбей калды, өзүңөрдүн үлүш жерлери боюнча калды деп айтылды да. Эми үлүш жерди билесиздер. Үлүш жердин түшүнүгү өзү негизи. Жер үлүшү деген бул айыл чарба продукциясын өндүрө турган жер. Бул Кыргыз Республикасынын кодексинде 32-беренде бир жолу бекер акысыз жеке менчикке берилет да. Бул эми конституциябыздын азыркы жаңы конституциябыздын 15-беренесинде көрсөтүлгөн. Жеке менчик бул кол тийгиз. Кол тийгиз мураска кепилденет. Мисалы мен атам алышкан бул үлүштү 94-жылда. Азыр атам өтүп кеткенден кийин негишмеге баласы бир иштеп атат. Ушундай да мураска калып кете берет. Эгерде сатып бересизби, күрөөгө коюп алдырасызбы банка, ал уже соттун чечими менен кетет дагы, кайрадан айыл өкмөт сизге жер таап бермейт, милдеттүү эмес. Бул чек дагы, неме үлүш дагы ушундай кылып менчик укугу берилген. Бул менчик укугуңуз катталат дагы, сиз айыл чарба продукциясын гана өндүрөсүз. Анан биз 94-жылдан бери пайдаланып келгенбиз. Ошонун негизинде биз талаш тартышып отуруп, акыры айыл өкмөтү ушундай кылып берди. Андан кийин биз райондук администрацияга бардык. Райондук администрацияга баргандан кийин ал жерде трансформация мыйзамсыз жүргүзүлгөн. Бул Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетинин токтомунун 339 токтому. Кайра кайтарып, артка кайтарып, аткарылбастан кайра кайтарып жокко чыгарыш керек деген мааниде кат берди. Биздин атыбызга, андан кийин прокуратурага, андан кийин мына Кыргыз Республикасынын президент Ош областык ыйгарымдуу өкүлү губернаторго жолдоду. Биз андан кийин бул катты алып, айыл өкмөттүн катын муну алып, анан губернаторго келдик. Губернаторго кайрылып, бул жерде дагы ишибиз нары бери болуп, комиссия түзүлөт, башка болот деп отуруп, анан губернаторго 2 жолу кабыл алуусунда болду. Кабыл алуусунда болуп, бул туура эле эми губернаторубуз мурда депутат болуп мыйзам жазып жүргөн киши, буга рахмат, туура түшүндү. Үлүш жер болбойт чекке деп, бул анан орун басарлар аркылуу министрлер кабинетине, анан президенттик администрациянын аппаратына кат беришти. Мына Акылбек Жапаровдун 339 токтому бул аткарууга жетпейт. Мыйзамсыз болуп калган деген. Бул жерден жасалма документтер кеткен. Буну биз далилдеп чыктык. Айыл өкмөт тарабынан барган. Ал үлүш жер мамлекет фондуга өтсүн деген деп бар. Эч ким мамлекетке өткөрө албайт. Анын процедурасы башка маселе. Райондук комиссиянын первый зам райондук комиссияны жетектеткен, уже комиссия текшерип чыкты, ошо мыйзамсыз деп таап, анан областтан биз министрлер кабинетине и президенттик администрацияга кат алдык. Уларга кат алып, биз анан кийин 3 айлык срокто Акылбек Жапаровдун мыйзамсыз токтомун биз сотко кайрылалы деп Бишкекке бардык. Бул 3 ай аралыгында каралат экен. Жокко чыгаруу процессинче сотко бериш мөөнөтү. Биз Бишкек шаардык административдик сот карайт экен. Ошол кача бардыңыздар? Бардык. Ошол мына июнда чыкканбызда 3 ай аралыгында бардык.
Барсак ал жерде айтты, эгерде мыйзамсыз экени далилденген учурда мамлекеттик органдар өздөрүнүн чечимин өздөрү жокко чыгарат деп ал жерде туура түшүндүрдү. Барасыңар президенттик администрация менен министрлер кабинети бир экен азырчы. Ошол жерге барып арызды жазгыла деди. Эгерде мыйзамга каршы келген болсо, өзүңөрдүн чечимиңерди өзүңөр жокко чыгарасыңар, же сот тарабынан жокко чыгабы деген маселени койгула деди. Биз келип президенттик администрацияга маселени ошентип жаздык арызды. Жазгандан кийин ал жерде президенттик жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалуу жана жарандардын кайрылуу менен иштөө боюнча бөлүм башчысы Керимов деген ушул адистерин бөлдү, адистер менен бизди кабыл алды. Андан кийин республиканский комиссия түзүлдү, муну текшерсин деп. Республиканский комиссия түзүп, республиканский комиссия келип, ар бирин текшерип, мына корутунду менен мыйзамсыз иш жүргүзүлгөн. Ушул айыл өкмөтү жана Госрегистр, райондук Госрегистр иш кагаздарын туура эмес даярдаган деген корутундуну берди. Андан ошо айыл чарба министрлиги жокко чыгаруу токтомун долбоорун ошолор даярдайт экен. Президенттик администрациядан бул жерде эксперт балдар иштеди. Алар бизди Соронова деген ошо айыл чарба министрлигинин зам министри бар экен, ошого жөнөттү, токтом долбоорун ошол киши даярдатып берет, ошолорго баргыла, силер ошол биз дайындадык деди. Анда биз Сороновага келсек, Сороновада жер башкармалыгынын башчысы жаш бала иштейт экен. Ал айтты, биринчи первоначальный айылдык кеңештин, айыл өкмөттүн, райондук мамлекеттик администрациянын мурунку чыккан чечимдерин биз жокко чыгарып алып алышыбыз керек. Анда биз долбоорду даярдап министрликке киргизгенге даярбыз деп кат беришти. Анан биз айттык, бул бизди кайра ылдыйга жөнөтүп убара кылып атасыңар десек, ана айтты, сиздер биз кат жөнөтөбүз, өздөрү жөнөтөт деди. Өздөрү жөнөтөт, ушу каттын негизинде президенттик администрациянын тапшырмасынын негизинде булар өздөрү ошолорду жокко чыгарып, өздөрүнүн мыйзамы бар, ошонун негизинде жокко чыгарып жөнөтөт деп туруп катты жөнөтүштү. Бул биздин адреске, жашоочуларга, президенттин ошол облусунда уйган өкүлүнө жана президенттик администрацияга деп жөнөткөн катты. Бул экинчи ноябрда жөнөтүп атышат. Бул кат келип районго 27-нчи немеге келген. 21-нчи ноябрда келип түшкөн. 21-нчи ноябрда райондук мамлекеттик администрация айылдык кеңешке жана Куршав айылдык өкмөтүнө жөнөтүп атат. Ушул мыйзамсыз токтомдорду мурда кабыл алынган. Мыйзамга карама каршы келген учурда өзүңөрдүн чечимиңерди өзүңөр жокко чыгаргыла деп. Бул жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу мыйзамы боюнча 39-берене жергиликтүү кеңештин чечимдери, жергиликтүү кеңештин чечимдери алар кабыл алынган тартипте жокко чыгарылышы же күчүн жоготуу деп табылышы мүмкүн деп. Муну ошол райондук администрациянын юристи жаш бала экен, ошол тиркеп мыйзам бар деп жиберди. Бирок ошол 21 ноябрдан бери айылдык кеңеш, айыл өкмөт пут тозуп келатат да. Президенттин тапшырмасын аткарбай чыкты, мындайча айткандачы. Ошол убакыттан бери келет, мына жума дейт, ана жума дейт, жабык өткөрүп көрүштү. Маселени күн тартибине койду, анча-мынча депутаттар жокко чыгарыш керек туура десе, аны да сунушка койбоду турада. Заинтересован болуп атышат. Ошодон бери биз акимге бардык, прокуратурага бардык, губернаторго келдик, маселе чечилбей турат. Мыйзамды өткөбүз да биз, мыйзам менен жашайбыз. Мыйзамсыз болгондо каалаган калчайбыз өзүбүз. Булар мыйзамды тепсирлеп, өтүп кеткен. Үлүш жер эч качан трансформация болбойт. Алмашпайт, эч качан. Каяка барсаң, ошакка деп айтып аткан аксаган мага айткан. Сенин жериң өкмөт алып болгон дедим. Башында чоңузга биринчи жолу катышып калгам мен. Сен каяка барсаң, ошакка бар, сенин жериң өкмөт алып болгон деген. Анан кийин мынча чек беремин пулга кетти магачы. 10 чек берем сага депчи. Onu видесе бар dedi. Анан биз мыйзамды окугандан кийин биз мыйзамды түшүнө турбайбыз да. Өзү негизи башында киши келип туруп сен чек аласыңбы, пул топтоп атканда ушул жерде биз башка көрчүдөн жер беребиз деп ушундай эле түшүндүргөн. Туурабы? Түшүндүргөн. Үлүштөн деген үлүштү тапшырабыз дагы бизге башка контурдан жер берет деген.
Анан бардыгыбыз забыл. Анан ойлондук, ончасынан сурадык, ушундай болобу? Госрегистрге бардык, башкасына бардык. Өкмөт менен кен консультация алсак, бу жерде болбой калды. Кайрадан ардан губернаторга келди. Губернатор саптанды эки жол айтты башта. Ушуну киргизип берди. Кеңешке. Жокко чыгарып берди. Болупту дейт да, өзүм билейин саптанчы. Анан кечээ прокуратурага бардык. Прокуратурага барсак, прокурор бар экен, ушуну эки жол бардык. Чечип берме деп. Üstün olarak, ben onların tutuklar meselesi koyacağım tabii. Tutuklar meselesi koyacağım, elini başlayamazsın. Yani oldan bana ikinci tarafıyla, başka yerden mesela o var mı? Özbekistan'dan alınan yerden birisi var mı? Size böyle bir insan transformasyon da. Emin bu nizamda doğru gelmişse şu işkilde program olmak ki. Yani nizamdan çıkıp bari, emin, ettiler şu Özbekistan'dan transformasyon Özbekistan bizi tıkırdısı var değil mi? Özbekistan'dan ötkan yerler. Şöyle alıp mesela bu boyasına özü bilmeyip gayet yer var gelmiş ya. Oysa program özgün program. Özümün 54 söyledi diyelim. Oşal derdi. O bir şey tuğanlıklar bunların 3 kete yerimiz var. Bizim müsait taraflar. Yani özümün 54 söyledi. Bana karaş gösteriyor. Belki aylık kendileştim. Bir töre kalsı varken vay istedim. Onun iş olduğunu açtım. 2-3 yol video var bu tarttım. Sağlarken tarttam yok işte. Çalsam bir şey etmem, hoşlandım da koyarım. Ya şunu çok saat veriyorum ki. 2-3 yol vardı. Bize siz yığınlar doluşmaydı mı? Toplanmadı, başı dolmadı. Bu aslında da aylık kengeштин төрагасы бүгүнкү күндө айлык алат. Постоянно иш ордунда отуруш керек да. Анан өкмөт башчысы деле экөөтөн ошто жашайт экен. Барып келиш узак болуп. Кээде барып. Бирок ошол төрага ишке келбейт деп, только сессия учурунда гана барам деп тур, бул зона кылган. Эми биринчи ошону уюштуруп өткөрүш керек болуп атат. Эми биздин маселе мынау ноябрдагы кат, ушул кат ким жоопкерчилик тартат деген маселе да. Ноябрдагы кат президенттик администрациядан тапшырма болуп, жогору жактан келген катты аткарылбайт. Райондук мамлекеттик администрациянын юристи жаш болор экен, сиздерде. Мыйзамга да эгерде токтоо мыйзамдуу түрдө чыгып калган болсо анда соттардан чечилет. Карама каршы болгон учурда мына жергиликтүү өзүнчө башкаруунун 39 мыйзамдын 39 беренесинде жазылып турат деп тиркеп берди. Ушул кагаздар ким аткарып алынат, ким аткарат деген вопросто биз ноябрдан бери келе бүттешилди да. Өкмөткө келебиз, губернаторго бир эле жолу келдик, акимге барабыз. Мен өзгөнгө өткөндө Садыр Жапаров келгенде мен барганмын. Барып анан биздин өзүбүздүн арызыбыз бар эле. Мен чыгып сүйлөсөм, Садыр Жапаров өзү баш болуп айтты. Апа, ол чечим алган ордунда калды, мына прокуратура прокурорго кагазыңарды бергиле. Dedi ол прокуратурада бала жүгүрүп чыгып колубуздан кагазды алган. Эми бул жерде чоң суммада акча ойноп атат. Бул госрегистрдин начальниги 500 000 акча жептир. Ушул биздин жерибиздин үстүдөн. Ол иштен кетти. Эң кичинеси жеген. Чоңдордун жегендери жеп алып мынантип бизди ойнотуп акчаны алып жерибизге кол коюп бербей, биз иштеке кыла албай отурабыз да. Бизге деле ушунча балдарыбыз бар, ушунча неберелерибиз бар, ошолорго эгип биз түшүм алышыбыз керек. Мына жаз башталды. Бул кандай? Бул Садырдын сөзүнөн четке каккандар барбы? Мына акимге келдик биз, результат жок. Немеге бардык, өзүбүздүн өкмөткө бардык, өкмөттө деле результат жок. Өзгөнгө бардык. Бу жерге келдик, мына ошко. Bu yerge dele yok, hiç rezultatı yok. Evi Sadır Japarov'un sözünden çetke kakkanlar koyuyor ekenler. Gubernatörge geldik, gubernatör dele çeçim çıkargan yok. Sadır'ın sözü, Sadır Japarov'un sözü ötpey kalgan mı şunday? Prezidentin sözüne bular neme kılbaydı, tokutbaydı. Şunca çeçimge hiç kimisi çeçimci çıkarıp vermeydi. Biz 2 yıldan beri cübürük, bıltırdan beri cübürük çatçadık. Barbagan yerimiz kalgan yok. Jurnalistlarımızdan ben Sayın Vakalısı'nın 74 yaşta. Biz şu çekten, ülüşten çekmeliyiz degenimiz. Ülüşten çekmeliyiz demezden başka yerden çekmeliyiz. Çenamasını aldı desen, biz ülüşte balamadan çelik yok vardı, büyüdü. Kendilerim vardı, ketip ballarımı acıraşıp
başka жақта turmuş kuruşup partnerleri başka жақта katlaşmaydı. Үй болмаса келмейді екен атасыға қарабайды екен. Анан арыгынан 2000 мергіле десе 4000 мергілеміз. Екі четке. Bir bala үйде қалса, екі балаға екілерді үй салсаң, ошолор екілерді жашап қалады. Айыл өкіметінен күші жетпеді. Күші жетпеді деп біз ошол жолда мүмкін сөзі білбей бұларды қандай екенін білбейміз. Ошол жаққа Садыр бардығы болады, орнында қалды десе Садыр сөзінен президентті туып болған бұлар қандай айыл өкімет, қандай емелер білмейміз, ошо түшінбей қалдық. Misal üçün biz ошо неберем бала чакан болуп үйдө 12 адамбыз. 12 адам калганбыз. Кызык китебиз бар. Өлүштүгө. Анан кандай ошо баягы кызык китеби бар. Мисал үчүн үйүбүздүн домовой кызык китеби болсо да келип талаша берсе боло берет. Мисал кылганда да кызык китеби бар жерде эч ким алганга акысы жок да. Кандай бул Садырды тоготпойт булар? Президентти тоготушпайт. Ошо президент кичине бир ошо карап Садыр балам эми ошо сенин жардам бизге ошо үлүштөрдү жок кылып ордунда калтырып жокко чыгартып бер. Sen депутат болгондо, президент болгондо аябай аркаңа мына мен жүгүргөнмүн. Элди чогултуп сени шайлаганбыз балам. Сенин жардам биздин суранычыбыз. Ошол үлүштөрдү жокко чыгартып биз ордунда калганды каалайбыз. Өзүбүзгө калсын ушул үлүштөрүбүз. Айыл өкмөтү ошол Куршапта 20 миң аш халкы бар Куршапты жетектеп тургандан кийин өзүнүн атына келген каттарды аткарууга алыш керек биринчиден. Иш план түзүш керек. Ошол кайрылууларды жазыш керек. Кеңештин сессиясына, кеңештин төрагасына катты киргизиш керек. Мына аткарып бериңиз, сурап мына ушуну сессияга кой бериң маселе. Өтсө өтөт, өтпөсө жок. Ошол сессияны өткөрбөгөнгө аракет кылып жүрүшпөйбү. Мына ноябрь айынан бери бутубуз тешилди. Акимге бардык, ал бир сөз айтат. Акимияттын юристине биз баа бердик. Мына жаш бала экен, мыйзам бар деп тиркеп берип атса дагы мында каттап атышат. Губернатор да укпаган. Ошо президентке ошо үнүбүз жете экен, силер артуу деген маселе кайрым отурабыз. Шуну бир жеке көзөмөлүнө алып, комиссия түзүп жөнөтсө, ушул иштер эмне үчүн аткарылбай атат? Азыр эми жокко чыгарып процедурасы эле калганда, калганы мыйзамдуу үлүшү бар деп калды. Сөз берген.